Assalamu алейкум, урматтуу замандаштар. Ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун, розоңуздар кабыл болсун дагы бир жолу. Бүгүн мен сиздер менен ушул оору жөнүндө сүйлөшкүм келди. Оору бул эмне? Оору дагы бул макулук, оору дагы Аллага баш ийет. Бардык нерсени жараткан ээси Аллах мына ооруну дагы бирөөнө жиберет десек болот. Качан сыноо айыктагандан кийин эбипке себеп бир дарыбы, бир доктурбу, кандайдыр бир себептер менен оору өз милдетин аткарганда кайра кетет. Оору келсе баарыбыз кайгырабыз, ойлойбуз, ошондо гана өзүбүздүн алсыз экенибизди сезебиз дагы, өзүбүздү Кудайдын алдына бара турганыбызды билип, сезип, суранып, эми сага гана кайтабыз, сен гана ушунун шыпаасын бере турган өзүңсүң, бизди да жараткан өзүңсүң деп биз Алланы тааныйт экенбиз. Ооруну Алла жиберип, пенде өзү жакшы көрүп, ошонун аркасынан жүгүрүп жүргөн дүнүйө, оокатпы, мына ушул пенде өзү жакшы көргөн нерсесинен Кудайды унутуп коюп, күндө ошол оокаттын аркасынан жүрүп жүргөн болсоң, ошондон алыстатыш үчүн ооруну жиберип туруп, өзүмө жакындатып алдым дейт. Оору келгенде биз бардык нерсеге кайыл болуп, эч нерсенин кереги жок болуп, кечеги жакшы көрүп, аркасынан ошого дүнүйөгө, акчага ибадат кылып, ошону биз сыйынуучу, ырыскы берүүчү катары сезип алган бир нерселерди унутуп, чыныгы бардык нерсе, барлыктардын ээси, сенин дагы жараткан эң бул Кудай экенин сезип гана ошонун алдына жакын келет экенбиз дагы чын жүрөктөн, о Кудай деп бечара болуп алдына келебиз. Мына ошол учурда чын ниетиң менен Кудайдан суранабыз. Башка нерсеге алаксыбайбыз. Башка нерсени сенден алыстатып койду. Мына демек оору дагы сага пайда алып келет экен. Жакшылап ойлонуп көргөн болсоң, оору акыретке сен үчүн сооп алып келе турган. Оору айыккан күндү эстеген болсоң, руханий рахат алат экенсиң. Кантип? Мисалы, өзүнчө айтып каласың. Баланча жылдары мен аябай катуу оорудум эле. Ошол күндө мына Кудай жалгап айыгып кеттим деп мына ошону бирөөнө айтып берип аткан болсоң, же эстеген болсоң, ошол айыккан күнүңдү, оорунун кеткен күнүн эстеген сайын руханий рахат алып жыргайсың. Ал эми күнөө кылган болсоң, аны эстеген сайын кайра оготор жүрөгүң ооруп. Эстеген сайын жүрөгүң ооруп турат экен. Демек, оорунун дагы келип кетиши дагы бул чоң, өзүнчө бир мааниси терең Алланын бир макулугу экен. Оору бул ибадат. Себеби дегенде мына ооруганда гана биз чын таза жүрөгүбүз менен Кудайга сыйынат экенбиз, ибадат кылат экенбиз. Таза жүрөгүбүз менен кайрылат экенбиз, суранат экенбиз. Ибадат эки түргө бөлүнөт дейт. Ички ибадат, сырткы ибадат. Сырткы ибадатка мына орозо, зекет, садага, намаз, ушул сыяктуу сырткы ибадатка кирген болсо, ички ибадатыбызды ойгото турган, ички ибадатыбызга жардам бере турган мына оорунун дагы мына ушундай жолу бар экен. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандар, оору бул сенин жашоодогу ооругандагы 1 минутаң 1 сааттык ибадатка айландырат. Алла Таала өзүнүн пендесин жакшы көрөт. Тозокко түшүп калбас үчүн бул жашоодо ооруну берип, пендесинин күнөөлөрүн кечирет экен. Оору аткан учурда адам шунчалык чын ниети менен Алладан суранат. Ошо суранганда Алла кечирүүчү зат. Ошон үчүн күнөөлөрүн бул жашоодо кечирет экен. Оору бул самын сыяктуу күнөөлөрүңдү жууп салат дейт. Караңыздар, мына оорун Алла оору берсе дагы бул Алланын мээрими экен. Алла оору жиберсе дагы Аллага шүгүр айтышыбыз керек экен. Себеби дегенде бул дагы сенин жашооңо оор нерсе болуп көрүнгөнү менен, бул дагы сенин жашооңо Алланын берип аткан бир өзүнчө неаматы. Сен оорудан, бир жериң ооруп калганыңдан кейбе, сен андан да чоң ооруга чалдыккансың. Сен бул ооруга кайгырба, кейбе, сенде андан да чоң оору бар. Ал оору сен Кудайды тааныбаган ооруң бар. Эгер сенде бул жашоодон өткөндөн кийин мен жок болом,
төбөлүк чирип жок болом деген оору пайда болгон болсо, ушундай ооруң болгон болсо, анда сен азап чегесиң. Анткени сенин жүрөгүңдө ишенич жок. Ал эми бул ушундай чоң азапты, ушундай чоң оорудан кутулуштун дарысы ал ыйман. Аллахты тааныбагандын чоң руханий оорусу бар. Келиңиздер, бир туугандар, ошон үчүн Алланын эмне биз жаман деп айтып аткан нерсебиздин аркасында чоң жакшылык бар. Оору пенде үчүн жаман, бирок Алла ошол жаман деп айтып аткан нерсебиздин аркасында дагы чоң маанидеги Алла пендесине пайда тие турган нерсени жашырып койгон экен. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бир туугандар, мүмкүн болсо ушуну бөлүшүп коюңуздар. Ал эми кийин сиздер менен дагы Алла насип кылса, ошол биз өзүбүз жаман деп эсептеген нерсенин аркасында чоң жакшылык бар деген тема жөнүндө сиздер менен дагы сүйлөшөбүз. Мүмкүн болсо достор менен бөлүшүп койсоңуздар.